Muңа есте қалғаны быйылғы 2020 жыл негізінен бір ақиқаттықтың жылы болды деп есептеймін. Себебі шайлаулар болды өткенде жоғарғы кеңестің депутаттығына шайлаулар өтті. Ертеңгі дағы 20 жылға дағы шайлаулар болғанда ең негізгі есте қалған нәрсе осы шайлаудағы өткен күндер ешістен шықпай тұрған жақсы жыл болды деп есептеймін. Себебі ақиқаттық болды, биліктер алмашылды, Құда қаласа дағы жақсы тұрмышқа өтеміз деген ойымыз бар. 2021 жылда өзіңізге жалпы Қырғызстанға не қалайсыз? Ең негізгісі Қырғызстанда тыныштық болсын, дүниеде ел жұрт бардығына тыныштық болсын, ақиқаттық болсын, ел жұрт әділеттілікте, ақиқатта жашағанды қалап атады. Ошол ақиқаттыққа жетсек деген Қырғыз елінің бүгінгі ару тілектер бар, ошолар орындалса деген тілектемін. 2020 жыл өзіңіздер көргендей эле ушул оорулуулар, сыркоолордун жылы болду деп эсептеймин. Эсте кала тургандары көбүнчө мындай кайгылуу нерселер эсте калды деп ойлойм да. 2021 жылга өзүңө жалпы кыргызстандыктарга эмне каалооң? 2021 жылга карата 2020 жылдын ушундай кайгылуу күндөр 2020 менен калып кетсин деген ойдомун. 2021 жылы жаңы дем, жаңы күч менен жаңыча жашоо башталышын тилектешмин. Мен Жоробекова Кундуз, Баткен шаарынын тургуну болом. Быйылкы 2020 жыл мен үчүн ийгиликтүү жылдардан болду десем болот. Анткени ийгиликтүү дегендин себеби ошол өзүмдүн жумушума байланыштуу бир топ көптөгөн ийгиликтерге жеттим. Ошону ийгиликтүү деп айта алам. Аны менен катар эле ошол баарыбызга белгилүү болгондой, быйылкы пандемия шартында онлайн иштөөнү дагы үйрөндүк. Бул дагы мен үчүн чоң жетишкендик болду ийгилигимдин катарында. Ошондой эле 2021 жылга мен жалпы кыргыз элине учурдагы илдеттен толугу менен айыгып, Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп, негизгиси тынчтыкты каалайм өлкөбүзгө. Быйылкы жыл абдан бир чети татаал, бир чети оор, бирок бир чети мындай жаңы багытта иштөө үчүн бир ийгиликтерди жарата алдык деп ойлойм. Анткени биз буга чейин эл менен түзмө-түз иштеп келсек, быйылкы жылда онлайн форматта мындай элге жакыныраак болгонго аракет кылдык деп ойлойм. Ушул жыл башында карантин башталгандан бүгүнкү күнгө чейин биз тыным болгон жок. Биз эч кандай көрүшүүлөрүбүздү жоготуп алдык деп ойлойм. Тескерисинче жакын болуп, улам ар кандай түз эфирден, онлайндагы тартып, бардык телеканалдардан, ошондой эле биздин социалдык желелерден байма-бай элге биз руханий азыкты тартуулап, калкыбызда эң оор күндө, эң кыйын күндө биз руханий жактан калканыч болуп, дарыгерлерге дагы дем берип турдук деп мен ойлойм. Эми абдан эсте каларлык жыл болду. Муну биз көпкө чейин айтып жүрөбүз го деп ойлойм. Бирок биз кыйла тажрыйба топтодук. Бул тажрыйбабызды мындан ары дагы колдонуп, өркүндөтүп, кийинки биздин иштерге дагы колдонобуз. 2021 келаткан жылга эмне каалоолоруң бар? Өзүңө, жалпы эле кыргызстандыктарга кандай каалоо? Келе жаткан жылы биз көп нерсени каалоо тилек кылдык, кыялдандык. Ошол Баткен областтык музыкалык драма театры кошуна Өзбекстан менен, Тажикстан менен, жада калса Казакстан менен дагы мындай театралдык мамилени жакындатып, фестивалдарды өткөрүп, биз аларга барып, алар бизге келип ушундай мамилени тыгыз кылалы деген ниет бар буюрса, эми оорудан эле оолак болуп турсак дагы көп иш-чаралар бар. Ошондой эле дагы бир кыялданып атабыз. Баткен театрынын Жалал Абад, Ош шаарларындагы, Баткен шаарларындагы күндөрүн өткөрөлү деген ниеттебиз. Эми ошол кыялдарга жетелик. Анан кыргыз эли менен каалайт элем, быйылкы жылы ушул оорудан аман эсен кутулуп, эл театрга агылып, баягыдай шан шөкөт, мындай жандуу нерселерге ыктап, элибиз материалдык нерседен эч нерсе таппайт экенибизди мен түшүндүк го деп ойлойм да. Анткени кыйын кырдаалда биз материалдык нерселер жардам бере албай калдык. Ошондуктан ден соолугубузга карап, руханий жактан эс алып, театрга келиңиздер деп мен айткым келет. Жаңы жыл жөнүндө бир куплет ырдап туруп куттуктагым келет. Жаңы жылым кирип келди,
бизге жаңы күндү берди, бардык адам бири бирине, жаңы жылың менен деди. 2021 жаңы уй жылыңыздар менен куттуктайм.